Жогорку Кеңеште мындай мыйзам демилгелеп жатышат. Милиция кызматкерлерин фото жана видео фиксация кылганга болбойт деп жатат. Биз ошол боюнча репортаж жасап, бул демилгени көтөрүп жаткан депутаттар мурда кандай кызматтарда илеп келген, кайсыл жерде иштеп келишкенин ачык айкын чыгарып бердик элек. Бул мыйзамга биз каршыбыз деп да чыктык элек. Бирок ага карабастан ушул экил видеобузду YouTube каналыбыздан өчүрүп коюшту. Кыскасы туугандар, мен эмне болгон мыйзам жөнүндө кеп салып жатам. Эл уксун YouTube каналына кирип, ошол жерге кирип, ошол видеону кайра көрүп, кайра поддержка кылып, лайктан басып, видеону болушунча таратып коюңуздар. Ошол видео Садыр Жапаровго жана Камчыбек Кыдышаевге жетсин. Бул мыйзам эгерде Жогорку Кеңештен өтүп кете турган болсо, биз ментовской мамлекетке айланабыз. Ментовской мамлекетке айланганда менттер каалаганын кылат. Бизге окшогон карапайым элдер акыйкат таппайт. Кыскасы, Северный Кореяга айланабыз. Сиздер менен мен Азаке, Эл уксун YouTube каналы. Урматтуу Маскал шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Ушуну да мыйзамга киргизесиздер, кандай тартипке саласыздар? Бизди могу кыргыздын тою түгөтө турган болду. Биздин убактыбызды да алып атат. Биздин акчабызды да алып атат. Башка нерсебизди да алып атат. Эми кээ бир жерлерде мынакей туугандардан карап, наркөбөрдөн калап да үлгү алышыбыз керек экен да. Туугандардын барас, төбөсү көккө жеткендики дагы той үйүндө эле болуп атат туугандар. А биздики колубуздан келгени да, келбегени дагы ресторанда 6-7 саат зайын кылып алып, бүткүл дүйнө, азыр эл тажап эле бүттү Камчыбек Кыдышаев. Баягы эле ыр, баягы эле музыка, баягы эле кайталанган. Мен катуу киришим керек экен да. Андай болсо катуу киришемин, мен киришсем болот. Куда каласа, амин. Ачык эле айтып берейин, таракан кубалап жүрүп, баягы депутат болгон киши, эптеп баягы каралап ошо бирөөдөн заказ алып алгандай. Менин артыман түшкөн дейт. Анан кантип кожоюн болуп аласың? Биз бул баягы жанагы эски стереотиптер, баягы кылмыштуу топтун өкүлдөрү баягы айта турган сөздөр да. Полублогер, полудепутат. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз төлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул М-банк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сиздерден жардамыңыздарга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22-де. Масат Баке, я здесь стою, значит здесь стою. Масат, булар менин рұқсатым жоқ, сізге жооп бербейт. Барбайлы болмайды. Саламатсызбы? Мен айтайын деген жерим, урматтуу коллегалар, могу болгон окуядан бери 1 ай өттү. Ровно 1 ай өттү да. 1 ай чыккан жокмун. Негизинен менин фракцияма рахмат. Марьяна Абдрахмановичке рахмат. Ошол болгон окуя болгон эле күнү келип эмне кылабыз деп сүйлөштүк. Биякта отурган 2-3 коллегама дагы рахмат. Келдиңер, сурадыңар эмне болду депчи. Анан калган коллегаларым
Мен силерге негизинен таң калам да, башында келгенде айттыңар эле, биз коллегиальный органбыз депчи. Мен баягы жаш депутат катары үйрөттүңөр эле ошентипчи. Марлен Абдрахманович келгенде мен атайын айттым, 1 ай күтөлү Марлен Абдрахманович эмне болот экен депчи. Көргүм келди да ушул ситуациянычы. Менин бул мэрге суроом жок. Ачыгын айтып кетейин. Силер менен Кабмин ар дайым жолугуп турабыз. Мэрге менин суроом жок. Ар бирөөбүз өзүбүздүн деңгээлибизге, билимибизге, тажрыйбабызга жана ушул сыяктуу башка нерселерге жараша сүйлөйбүз. Менин суроом ушул бизге, парламентке. Биз эгер коллегиальный орган болсок, коллегиальный орган бололу да. Эгер болбой, жок, ар бирөөбүз өзүбүз үчүн өзүбүз турушубуз керек десек, анда ошентели. Мен бияка өзүм туруп эле келгем жогорку кеңешке. Анда мондай концерт кылбай эле коелу анда. 1 ай атайын карап туруп эмне болот экен депчи. Андан кийинки айтайын деген вице-спикерлер. Силерди биз эмнеге шайладык элек? Эгер силер жогорку кеңештин депутатынын статусун корбой турган болсоңор, анда эмне отурасыңар? Силер бияка жөн алып баруучу болуп келдиңер беле? Бизди эл шайлап, анан биз силерди шайладык элек го. Ушул жерде бизди колдоп, коргосун деп. Урматтуу спикер. Сизге дагы бул жерде сөздөр бар. Мен түшүнөм, конечно, эми жумушуңар көп. Ар бирөөңөрдүн эле бир депутаттын артынан силер жүрбөшүңөр керек. Анткени ошо айтып атпайм, бизде жана неме жоголуп кетти да, биз мындай коллегиальный органбызбы же ар бирөөбүз өзүбүзгө турушубуз керекпи? Урматтуу спикер, 1 ай күттүм. Бир сөз жок бул окуя боюнча. Силер ойлоп көрсөңөр, айтайын деген сөзүм. Мен токмокко эмне бардым? Ушундай суроо эч кимде жаралбай элеби? Урматтуу спикер, вице-спикер, силерде жаралбай элеби ушул? 3 вице-спикер барсыңар, бирөөңөр чыккан жоксуңар ушул жердечи. Биз элдин көйгөйүн угуп, элдин көйгөйүн карай турган органбыз. Биз карайбыз. Ана биз барган сайын, караган сайын монтип, бул жерде тургула. Сүйлөбөгүлө буларга, жооп бербегиле деп турса, анда эмне керегибиз бар биздин? Бир болгон жок. Министрлер кабинети. Эмнеге чара көрүп колдонбойсуңар? Ушинтип эле одоно мыйзамдарды буза берсе болобу эмне Кыргызстанда? Эмнеге чара көрүлбөйт буга? 1 айдан бери эч пеке болбогондойсуңар го, эч ким сүйлөбөйт дагы унчукпайт го. Министрлер кабинети, мен силерге каршы эмесмин. Ар бирөөңөрдүн кылган ишиңерди көрүп, карап турам. Мен силер үчүн күйөм. Мына министрлер угуп алгыла. Ушу силерде болуп кетсе экен, ушу силер аракет кылып иштеп кетсеңер экен дейбиз биз. Биз силердин бутуңарга мындай атайын ташырыта турган адамдар эмеспиз. Биз силерди колдоп, коштой турган адамдарбыз. Ошон үчүн могу жерге келген мыйзам долбоорлоруңар өтүп кетип атат. Бирок силер министрлер ылдый жаңарды эмне болуп атканын көрбөй атпайсыңарбы? Силер ылдый жакта элдерди кабыл албай атканыңарды көрбөй атпайсыңарбы? Кабинеттерибизде очередь. Эмне себептен? Анткени силер кабыл албайсыңар. Албетте министрлер силерге сөз тиет. Анткени силер убагында монтип, ойнотуп, өзүңөрдүн немеңер оюна келген сөздөрдү сүйлөтүп кадрларыңарга. Биз барсак эле биз күнөөлүүбүз силергечи. Кантип барбай койгон, мен кабинетке отуруп алайынбы? Ар бир видеомду карап көргүлө. Ар бир видеодо силердин кабинеттериңерге барганда бирөөлөр күтүп отурган болот силердичи. Айлап, жылдап. Мына көчөгүн эле неме токмоктун тазалыгын ордун. 2 айдан бери бир бала кире албайт андай директорго. Ал жөн эле токмоктун тазалыгы. Албетте силерге кире албайт андан кийин. Көзүңөрдү ачып, кичине мындай президентке жардам берип иштейбиз деп келдиңер беле? Биз менен айтышып эмне кыласыңар? Почему вы так не заинтересованы? Ушунчу таң алдыртат да. Убактылуу келгенсиңер да силерчи. Жардам бербейсиңерби президентке? Өнүгө жардам бербейсиңерби? Элдерди кабыл албайсыңарбы? Элдерди силер кабыл алып өзүңөрдүн көзүңөр менен көрбөсөңөр силер эмне болуп атканын түшүнбөйсүңөр эч качан. Ортоңордо мондай темирден шырма бар да. Бир нерсе болсо эле барса эле депутаттар күнөөлүү. Таракан кууп жүргөн жана башка ушул сыяктуу нерселер. Менде суроо жок. Мен дагы бир нерсе айтып кетейин могу жерден. Гострой боюнча айтып кетейин. Баягы Новопавловкада мектеп. Күйүп кеткен кирпичтен курулган мектеп, ал атайын карап турдум, эмне болуп экен депчи андан арычы. Укмуш бардыңар, экспертиза менен бардыңар ошол жака, Карагыла видеону, сүрөттү көрсөтпөй калыптырмын азыр. Сүрөттү карагыла, мен силерге көрсөтүп берем сүрөттү. Жарымында күйүп калган кирпич, мен строитель эмесмин. Мага строительдер айтып атат, бул кирпичти колдонсо болбойт деп атат. Бул күйүп калган кирпич деп атат. Ушунча экспертиза менен бардыңар да, ошол мектепти карадыңар да, дальше салынып атат ал мектепчи. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен эл өкүлүмүн. Могу жерде отурган 90 коллега да ошондой менде.
Эл келебиз, чык дейбиз, биз чыгабыз. Конечно, мен билем, бүт коллегаларыма кереги жок. Кээ бир коллегаларым жөнүндө келип алган биякачы. Үйүнө шашып батырап кетиш керек болуп атат. Бирок баарыбыз 90 окшош эмеспиз. Анан биз бир нерсе деп сүйлөгөндө, монтип бизге жообуңарды берип, биз менен айтышыңардын силердин кереги жок. Бизди кабинеттен чыгарып атса, бизди эл чыгарып атат кабинеттен. Биз өзүбүз чыгып аткан жокпуз. Биз ушул жерге келгенде биз элдин алдында иштеп беребиз деп келгенбиз биз. Мен могу неме боюнча жоопту күтөм. Токмоктун мэри боюнча. Силер монтип Токмоктун мэри менен жогорку кеңештин депутатын ушинтип туруп конфликтный ситуацияга жеткирип коюп туруп отура бергенге акыңар жок силердин. Чечки күндүк адамдарга барып туруп решениясын айтпа. Жок, мен макул бул мэрдин деле немесин колдойлу, эгер карап көргүлө. Бирок этикадан жана мыйзамдан туугандар чыкпайлы. Бишкекте канча суу жыйнагыч бар жогору жакта, ичүүчү сууну? Карап туруп жооп берели азыр. Карабай эле туруп билишиңиз керек да. Эң стратегиялык деген ушул эмеспи? Сиз жатка билишиңиз керек да. Бишкекте канча суу жыйнагыч бар? Так. Мен билбейт. Жооп берели. Теги кызыңыздан сурасаңыз? Саламатсыздарбы, Адыхан Кипсанбаевич. Тизмеде негизи мыйзамга ылайык все водозаборные сооружения, все гидротехнические сооружениялар кирет. Канча ошол Бишкектики канча суу жыйнагыч? Водозаборные сооружения бар. Канча? Как минимум бирөө бар.